Салам, кандайсыздар? Биздин сүйүктүү досторубуздун баардыгына тең сагынычтуу салам айтабыз. Бир сутка өтсө да биз силерди сагындык. Анан подкастты угуп жаткан баардык угармандарга көңүл күн. Кандайсыңар достор? Албетте бул сөздөргө кошулам, сагындык деп туруп, жана ак көңүлдүү күндү силерге каалайт элем. Жана бүгүн ушул мурунку подкастта айткандай эле ушул эркек мындай айтканча үй бүлөлүү жөнүндө сүйлөшүп атпайсызбы? Эркексиңби деп сурабайбыз. Деп сурабайбыз, бирок эркектин милдеттери кандай болот үй бүлөлүүдө? Ошол эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек үй бүлөсү үчүн? Кандай идеалдуу кыздар силерге болгон суроо? Эркек идеалдуу кандай болуш керек? Идеальный эркек, ооба. Ал кандай жүрүшү керек? Адам эмне кылышы керек? Канча сом табышы керек? Канча сом табыш керек? Мен аябай таң калдым. Жакында социалдык баракчалардын бирине сизге айына канча акча жетет деп, анан 35 миң, 50 миң же өзүңүздүн вариантыңыз деп жазсам, мырзалардын көбү 35 дептир, айымдардын 100% 50 миң дептир да. Анан анча мынчалар гана 80 миң деп жазган ылдый жагына. Болбосо көп эле ушул 35 менен 35 эркектер 50 миңи аялдар экен. Анан аялдар негизи расходту көп курат деп калдым да. Биз мурунку подкастта Мирель эсиңдеби? Биз жалпы жонунан камкордук, үйгө кам көрүү, үйдү коргоо, эркектик милдет экенин айта кеткенбиз. Бул үйдүн эң негизги муктаждыктары, эң негизги нерселери тамак аш, кийим-кечек, күнүмдүк баягы каражаттар деген сыяктуу нерсе бул эркекте болуш керек деп. Анан мен айтып баштабадым белем, атам мага көп айтат деп. Эркек деген бул баягы улуу сөз бар го, Кудайдан кийин эркек дегенчи. Анан бир да жерде айтылбайт Кудайдан кийин аял деп. Кудайдан кийин эркек дейт. Анан эркекти мындай карап отурсаң бийик коюлат го. Эркектин даражасы, эркектик сапаттарынын баары бийик коюлат да. Анан мен атам көп айтат да, эмне үчүн ошону ойлонуп көрдүңөр беле? Анткени ал 4 уулдун атасы да. Анан алар ойлонуп калса, анткени Кудайдын алдында эркек үй бүлөнүн руханий жашоосу үчүн жооп берет дейт да. Үй бүлөңө эмне алып келесиң? Үй бүлөңө эмнени айтып бересиң? Ким кожоюн деп столду бир коюп отурсаң дейт, анда сен эркек эмессиң дейт. Тескерисинче үй бүлөңө кызмат кыл дейт да. Анан сен Кудай менен үй бүлөңнүн ортосунда мындай арачы сыяктуу болуп, үй бүлөңдүн руханий жашоосун камсыздандырышың керек, тамактандырышың керек дейт. Эртең менен турганда, дасторкондо отурганда үңкүйүп келип чайга отуруп, анан бул тамакты жеп төргө отуруп алып, этин терип жеп кетип калсаң дейт, анда сен эркек эмессиң дейт. Тескерисинче эртең менен келгенде, балдарым, кандай эс алдыңар? Эмне кылдыңар? Кандай уктадыңар? Келгиле бул күнгө бата сурайлы. Келгиле бул күндү мондай пландаштыралы. Дей турган болсоң, анда сен жыныгы эркексиң деп айтат да. Азыр ушул сөздөрдү угуп атып мындай ассоциация болуп кетти да. Негизи жана руханий жагын караш керек дегенде, булга еще дагы жанагы менталитет болобу, жанагы жүрүш турушу бүт баары кирип калат да, мындай. Ошондо мындай ой келип, дин сакчылары алгандай кызматчылар, алар болсо ушуну карайт да. Негизи жалпы адамдар мындай жакшы имандуу адамдар болсун деп ушуга иш аракет кылат. Ошондо эркектер болсо үйдө мындайса күйөөсү, атасы үйдүн ошол мындай айтканча ошол руханий жагы караганы, иманын карап турат турбайбы? Анан ошондо өзү акылга толушу керек экен да. Ооба, өзүндө болуш керек да. Анан эгер өзү мындай айтканча акылга толбогон адам болсо, анда үй бүлөсү да ошондой болуп калабы деп кээде суроо болуп кетет да. Анда эркек күнөөлүү болобу деп туруп. Бирок чынында ушул милдет берилген турбайбы? Эркекке берилгендиктен эгер балдары, аялы башка мындай эме болуп кетсе, милдеттүү жана мындай айтканча жооп берилген бул күйөөсү болуп калат турбайбы? Ыйык жазууда эркек Кудайдын даңкы деген сон сөз бар да. Анан мага аябай жагат ушул сөзчү, эркек Кудайдын даңкы деп. Анан элестетип көр, Кудайды элестет, анан бир эле эркекти элестет да. Дегенде анан эгерде ошондой салыштыруу болсочу, анан көп сөздөр бар. Эркектей болуп билиңди бекем буу дейт, эркектей болуп деп. Мындай эркекти жогору койгон бар го. Демек бул анын жан дүйнөсүнүн абалы, анын ошол эле руханий жан дүйнөсү, ошол эле сапаттары, ошол эле жашоосундагы максаты баары бир келип туруп, эркек деген бир сөз менен бекитилип атпайбы? Мисалы, аял моундай болуш керек, аял күчтүү болуш керек деп айтпайт да. Аял эмоционалдуу, аял алсыз, аял деген өзүнө мындай жөлөнүп эс ала турган ийин издейт деп, мисалы бүт дүйнөдө айтат, диндерде айтат муну. Жагымдуу нерселерди айтылат. Эркекте болсо күчтүү болушуң керек, сен деген жаратуучунун даңкысың деген нерсени айтат да. Анан мен ойлоп коем, демек үй бүлөнүн руханий жашоосун буруу, контролдоо бул эркектин мойнунда болот. Ошондо болбосочу эмнеге эркек үй бүлөсүнүн башчысы болуп анан жооп берет?
мисалы башчы деген бул жоопкерчиликтүүлүк да. Мисалы президент бол бирок жыргап жүрө бер деп эч ким айтпайт да. Президент бол эмне гана каалаганын кыл деген түшүндүрбөйт. 7 миллиард элдин алдында жооп бересиң, ошолор үчүн жоопкерчиликтүүсүң да. А эгерде Кудай сага үй бүлөнү башчы кылып тапшырып берип атса, анда андан беш бетер болуш керек да бул. Туура, негизи ушундай сага милдет берилгенден кийин бир ошондо сен буга милдеттүүсүң. Сен бул өз башың менен кээде жооп бересиң. Ошондуктан бул жакта бул эми айтылгандай эле түшүнүк эмес. Сен анда эркек болгондон кийин, үй башчы болгондон кийин эмне гана каалаганым кылсам кыла берем дегенди түшүндүрбөйт. Ооба. Албетте сен эң башчысы болсоң, анда сен ар бир өзүңдүн жана айтылгандай эле эң жакшы башчысы, жумушта директор ким болупсо, ал өзүнүн жумушчуларын билип, жумушчулар менен тыгыз мамиледе иштеп, байланышта болуп, түшүнүп туруп, ушинтип турса, анда ал жакшы башчы деп эсептелинет. Ал бүт проблема билет, бүт эме чече турганды чечет. Ошондой эле эркек үй бүлөдө да ошондой турбу. Анда үйүн багып, аялын сүйүп, балдарын жакшы көрүп, кам көрүп өстүргөн бул эркектин моюнуна чынында жөн эле түшпөйт го. Элестип койдум, эгер негизи азыр көп учурда деле аялдар деле ушундай болуп калды. Моюнга түшүп калды. Ооба. Бирок менин оюмча бул кичине туура эмес го деп ойлоп коем. Анткени аял үйдө эркек болгондуктан эркектей кылыш керек депчи. Анан жатып берип, анан аял баарын кылат үйдө эле. Ошол эле айтып коелучу, оокат алыс карабай эле. Ооба. От жагып, тигини эметип, муну кылган эми аял эле кыла берсе, анда ал баланы караш керек. Мындай айтканча, баланы караш керек, үй тамак жасаш керек, өзүнүн милдеттери менен жалпак сөз менен айтып атам. Албетте эркек өз ишин дагы кылыш керек. Ооба. Анан дагы бир эркектин үйдөгү негизги милдеттеринин бири бул аялын өзүн сүйгөндөй сүйүү экен да. Бул эң чоң милдет. Эгерде эркек өзүнүн баягы комфортуна карап үйлөнүп алып туруп, мага жакшы болот, бул мени багат, мага таттуу тамак жасап берет, мени эл көзүндө уят кылбайт десе, анда бул үй бүлө башынан эле туура эмес курулган болот экен да. Тагыраагы эркек бирөөнү алып аткан соң, баягы аны менен бир дене болуп, ата энесин таштап бир дене боло турган болгондон кийин, демек биринчи кезекте сүйүш керек экен. Туура. Элестет. А сүйүү жок, сүйүү болсочу, сени дейт, апам айтып атат, элдердин баары мактайт, акылман кишисиң, мондайсың дейт. А негизи менин ушул жакта бир салымым барбы деп атам ансырап атат. Жакын туулган күнү болду, атам айтып атат, элестетип көр, сен жок болсоң мен бир буттуу болуп калмакмын, бир бут менен каяка бара алмаган элем, эч жакка бара албайт болчумун деп койду да. Анан анысы кандай, эгерде аны жарымым деп көрүп, бул менин бир колум, бир көзүм, бир бутум, бир капталым деп көрсөчү, анда жанагы айтылган баардык нерсе оңой эле болуп калат го дейм. Баягы с удовольствием жасап калат го дейм. Негизи эркек канчалык күчтүү болбосун, канчалык эме болбосун, айтат эмес беле, ар бир эркектин артында аял болуп турат. Ал болсо эмне кылат? Ал колдоп турат, жардам берип турат. Анын алдына чуркабайт деп айтылбайт, ал артында туруп, ар кандай колдоп турат. Ошол эле заматта артында деген себеп түшүнүгү бүт дүйнөнүн, мындай айтканча, соккусун, кыйынчылыктарын эркек өзүнө алат экен да. Тиги аялы болсо артында жашынып, ушул мындай айтканча коргоочусун, бирок жөн эле жашынбастан, ушул соккуларын албастан, бирок аны колдоп, көтөрүп, түртүп турат экен алдыга. Чынында ушундай. Бул метафора сөз менен айтылганда да. Ооба. Канча убактыбыз бар Мирей? 8,5. 8,5 болду. Биз угармандарыбыздан да сурагым келип атат. Мен биздин катталуучуларыбыздан негизи эркектин үй бүлөдө орду, үй бүлөдө жасай турган иштери, милдети катуу болсо дагы кандай деп ойлойсуз? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Биз болсо мындай жалпылап карай кеттик, бул материалдык жактан камсыздаш керек, коргош керек деп, анан кийин бул Кудайдын даңкы болгондуктан эркек үй бүлөнүн башчысы болуш керек. Ал руханий жан дүйнөсү, руханий дүйнөсү негизи жашоосу үчүн жооп берет дедик. Анан эркек бул аялды сөзсүз сүйүшү керек дедик. Анан ошондо гана ал өзүнүн жанагы баардык жасай турган нерсесин кубаныч менен жасайт дедик. Жана ошондо бактылуу үй бүлөдөн болушат да. Ал эркек да бактылуу болот, аял да бактылуу. Мен бир сонун насаат сөз уктум элем, эркек бул үйдөгү ыйык кызмат кылуучу депчи. Анан эң кичекте канча жылдар өтсө да бирок унутпайм. Ушундай эркектер заманыбызда көп болсун, ар бир үй бүлөдө эркектер ушундай болсун. Биз эркектердин баардыгына тең ийгиликтерди каалайбыз. Эми айымдарга сонун эркектердин туш болушуна тилектешпиз. Бактылуу болуңуздар. Баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Аны дагы унутпаңыздар. Кийинки угушканга чейин биз менен болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.